Bir туған. Жұма күні. Қиямат болса, жұма күні болады. Қиямат болса, ал жұма күні болады. Bir kişi tegirmenге ешегіменен tegirmenге унун тартынайын деп будай алып келет. Будайды tegirmenге алып кирип чыкса, ешеге жок. Ешеге качып кетиптир. Муну көрүп кыжалат болуп, кичине басса, коңшусу чыгып, "О, паланчы, бүгүн суунун кезеги сага келиптир. Эгиндериңди сугарып алгам, же очеретиң өтүп кетет. Кезегиң өтүп кетет" деди. Бул ойлонуп калды. Эшегимди изесемби? Же tegirmenге тартырган будайымды алып келсемби? Же жумага барсамбы? Же суу менен огородумду сугарсамбы? Үчөө бирдей келип калды. Ойлонду да баарынан таштап жума намазга барды. Жума намазга барып, жума намазын окуп кайра келсе, огород сугарылган. Эшеги коrodо байланып турганын көрөт. Үйүнө кирсе, аялы камыр жууруп атканын көрөт. Bunun sebeplerini сурайт. Ne oldu? Аялы ушундай жооп берет. Кошунабыз tegirmenге барып, будайдын тарттырамын деп биздин капты, биздин мешокты тартырып алыптыр, ун кылып. Аны биздикиге таштап, өзүнүн мешогун алганы кетти, деди. Кошунабыз сууду көбүрөөк ачып келген экен, ага кирип, биздикине дагы кирип, ачкан суу биздикиге кирип, биздин дагы огородубуз сугарылып калды дейт. Эшек өзү эле келип калды, аны байлап койдум деди. Ошол аладан ал киши жуманын кандай кадыр баркы күчтүү экендигин билип, сезип, ар дайым жума күнүн ибадат үчүн бар жок таштап ибадат кыла турган болду. Контейнерди жаап, жуманы окуй турган учур келбедиби? Бирок урматыбыздан бир туган, жуманы окуган Жумабек, аятты окуган Айтбек болуп эле калбастан 5 убак аракет кылыш керек. Ишиң 5 болсун десең, 5 убак намазга бекем бол.